Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз адабиятынын каймактары, урматтуу туугандар, урматтуу агалар, эжелер, урматтуу биздин калеминен көөрү төгүлгөн жазуучуларыбыз, акын агаларыбыз, баарыңыздарды бүгүнкү Илим агайымдын китебинин бет ачарына келген коноктор, баарыңыздарды чын жүрөгүмдөн бүгүнкү майрамыңыздар менен деп куттуктап кетем. Бүгүн биз үчүн да, жазуучулар, акындар үчүн да бүгүн майрам десек болот. Себеби биздин таланттуу агабыз Илим Курмушуевдин китебинин бет ачар аземинде чогулуп отурасыздар. Баарыңыздарга мен иниси катары Илим агамдын туугандарынын атынан терең ыраазычылык билдиремин. Биз ушул китептин бет ачарына атайын бара албай калдык. Илим агамдын туугандары дагы алыскы жуукта, алыскы аймактарда жашаган үчүн келе албай калышты. Мен өзүм аты жөнүм Курмушуев Атабек Мамат Исаевич, Илим агамдын иниси болом. Мен дагы ушул маданият чөйрөсүндө жүрөм, театр чөйрөсүндө жүрөм. Азыр биз Өзбекстан Республикасында гастролдук иш сапарда жүргөн үчүн мен өзүм барып катыша албай калдым. Баарыңыздардан кечирим сурайбыз. Шартка байланыштуу ушундай жагдайлар болуп калды. Видео кайрылуу жасап, баарыңарга ыраазычылык билдирип коюуну туура көрдүм. Эң башкы ыраазычылыкты ушул Өмүрбек Черкешевич агабызга туугандардын атынан ыраазычылык билдиребиз. Себеби агабыз Илим агабыздын чыгармачылыгын колдоп, адамдык, инсандык сапаттарын баалап, ушу китептин ушундай китебинин чыгышына чоң салымын кошуп, каржы жактан дагы бизди колдоп турду. Экинчи ыраазычылыгыбызды ушул Бейшеева Жибек эжекебизге биз туугандардын атынан ыраазычылык билдиребиз. Жибек эжекебиз дагы ушул Илим агамдын китебинин жарык көрүшүнө чоң салым кошту, чоң агайлар менен сүйлөштү, көптөгөн кишилер менен сүйлөшүп, убаракерчиликтин баарын башынан кечирип, ушул китептин чыгышына чоң салым кошту. Жибек эжеке, биз сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Жалпы туугандардын атынан биз сизге ыраазыбыз. Бар болуңуз, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Андан сырткары ушул Илим агамдын китебинин чыгышына салым кошкон биздин акын жазуучулар, акын эжекелерибиз, туугандарыбыз, биздин боордошторубузга дагы чоң рахмат. Фейсбуктан, Инстаграмдан, соц тармактардан колдоо көрсөтүп, бизге көңүл айтып, башынан чейин ушул китептин чыгышына ушул убакка чейин жардам көрсөтүп турдуңуздар. Сиздерге да чоң рахмат. Бар болуңуздар. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз биз туугандардын атынан. Баарыңыздарга үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Анан дагы бир суроо, эмнеге Жибек Илимдин китебин чыгарып жүгүрүп жүрөт, туугандар эле чыгарса болбойт беле деген биздин соц тармактарда дагы суроолорду берип атат. Ошого мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жооп айта кетейин. Себеби Илим агам тирүү кезинде Жибек эжеке менен жакшы мамиледе болгон үчүн, өмүрүнүн аягында жанагы акы дүйнөгө аттанып кетүү алдында турганда дагы бизди туугандарды чогултуп айткан: мен Жибекке гана ишенем, мен буга чейин жазган ырларымды Жибекке гана табыштап, Жибекке гана жөнөтүп турганмын, китеп кылып колуңан келсе ушуну чыгарып коерсуң деген ишеничими мен өзүм Жибекке билдиргемин деп бизге дагы ишенич артпай туугандарга ушу Жибек эжекеге ишенич артып, мен аркы дүйнөгө кетип кала турган болсом, менин чыгармаларым, менин кагаздарым, менин жазган ырларым, менин колдонгон телефонумду дагы ушу Жибекке берип коюңарды суранам деп бизге керез катары айтып кеткен үчүн биз бул китептин чыгышына убаракерчилик тарткан жокпуз. Себеби баардык ишеничти Жибек эжекеге Илим агам өзү табыштап кеткен үчүн керез катары Жибек эже жүгүрүп жүрүп, убаракерчиликтин баарын тартып жүрүп, Жибек эжекебиз мына китепти чыгарып олтурат.
китептин чыгышына салым кошкон инсандардын баарына мен туугандардын атынан жана өзүмдүн атыман ыраазычылыгымды билдирем. Бар болуңуздар, ар дайым чыгармачылык ийгилик каалайм сиздерге. Чоң рахмат сиздерге. Бар болуңуздар.